1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Ну ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке. Ошондо 600 сомдон сатса болот. Азыр 665тен алып 780-790 сатабыз. Бизде расход көп да. Май чыгат, союк чыгат. Bir 2 kilonu murun bir 1000 so'm alıp ketçelek asır 1,5 ming 2 ming bolup ketет. Мамлекеттин көзөмөлдөп аткан баалары туура эмес да. Бул жалгыз эле этке коюла турчу баа эмес. Канчадан болот эттер? 770тен болот эттер. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн өлкөдөгү эттин баасына болгон көзөмөлдү күчөтүш керектигин билдирди. Анын айтымында айрым жерлерде этке болгон баа 800, ал тургай 900 сомго чейин жетип, буга чейинки эттин баасы 700 сомдон ашпаш керек деген чечим иштебей жатат. Мен азыр мынакей эт саткан жерге келдим. Келгиле эт канчадан болуп атат, чогуу көрөлү. Канчадан эт? Канчадан болот эттер? 770тен болот эттер. 700'den 750'den 785. 785 деген эмне? Сан еттери. Санеттери. Олар 750'dön, олар 790'dan баргандай. 11 августтан тарта эттин баасына 90 күндүк мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Анын алкагында монополияга каршы кызмат өлкө ичинде 1 килограмм эттин эң жогорку баасын бекитип берген. Ага ылайык уйдун эти 680 сомдон, койдун эти 690 сомдон ашпашы керек болчу. Бир нече күн мурун мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтү 31 декабрга чейин узартылган. Bir 2 kilonu murun bir 1000 so'm alıp ketçelek asır 1,5 ming 2 ming bolup ketет. Bir 2 kilo et alsak. Kımmat audan kımmat bolot. Ökmet ıldıйlatып берсе сонун жакшы болмок бизге деле. Жакшы бала чака кенен эт жеп жыргап калбайт белек. Өткөндө эле мамлекет ушуну көзөмөлдөп иштеди эле, бир аз эт кымбатыраак болуп атат. Карапайым элдерге эт алуу өтө кыйыныраак болуп жатат да. Кантсе да эттин баасын базар аныктап жатат. Сатуучулар эттин кардарга сатылган баасы анын баштапкы дөң баасынан көз каранды экенин айтып жатышат. Эттин баасы закупочный ценада бүгүн биз алып аткан баалар 665 сомго чыкты. Сатылыш баасы 750-770тен болду. Мунун себеби эмнеден дебейсиңер? Бул эт 665тен алынган этти отход чыгат. 200 килограмм эт алсаң, 20 килограмм отход чыгат. Бөйрөк, май, шыйрагы, жиликтери чыгат да, сөөктөр. Ошолордун баары чыкканда себестоимость чыгат эттин. Bir yıl içinde bir 100 somdan aşık kımmatadı da. Hazır 665'ten alıp 780-790 satабыз. Bizde расход көп да. Май чыгат, союк чыгат. Места, сеста болот. Өзгө 20-30 сом алат да. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын жөнгө салуу боюнча өкмөт кабыл алган чечимдер аткарылбай жатканын айтып, мындан ары ишти антимонополия кызматы менен бирге жергиликтүү бийлик, мэр, акимдер да көзөмөлдөшү керектигин айтты. Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн түз жооп бересиңер. Бирок айрым сатуучулар мамлекеттин эттин баасын көзөмөлдөгөнү туура эмес деп эсептейт. Мамлекеттин көзөмөлдөп аткан баалары туура эмес да. Бул жалгыз эле этке коюла турчу баа эмес. Бул свободный экономический зонада жашап аткандан кийин алынып аткан бул любой товарга болгон спрос болот. Спрос кайсы товарга болсо, ошол товардын баасы көтөрүлөт. Эгерде ал товарга спрос болбосо, ал товардын баасы өзүнөн өзү түшөт. Аны мамлекет коюп бере албайт. Бул элден өндүрүп жаткан продукциясы да, мисалы үчүн. Эгерде өкмөт өндүргөн продукция болсо, анда өкмөт коюп койсо болмок бааны. Адистер эттин баасынын жогорулашына малды багуунун чыгымдарынын өсүшү, анын ичинде тоют менен ветеринардык препараттардын кымбатташы. Андан тышкары мал жандыктардын чет жака экспорттолуп жатканы себеп болгонун айтышат. Августта атайын кызмат мал жандыкты чет өлкөгө сатуу боюнча коррупциялык схеманын айынан 40 миңден ашык бодо мал Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып кеткенин жана бул эттин кымбатташына түрткү болгонун кабарлаган эле. Мындан улам өлкөдөн өкмөт бодо малды жана майда жандыктарды Кыргызстандан сыртка ташып чыгууга убактылуу тыюу салган. Буга чейин Айыл чарба министрлиги Кыргызстанда бир катар багыттар боюнча азык-түлүк көз карандысыздыгынын деңгээли жогору экенин, анын ичинде өлкө эт, кант жана жумуртка менен өзүн өзү 100% камсыз кыла аларын билдирген.